Жакында эле Гүлназ Азамат кызы аттуу келин коомчулукка Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кол салууга дуушар болгонун айтып чыккан. Ал ур токмокко алынып, анын кесепетинен кош бойлуулуктун биринчи айында боюнан түшүп калганын массалык маалымат каражаттарына билдирген. Анын айтымында 2021-жылдын 5-августунда Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аны кармап, уруп, сабап, муунтуп башташкан. Андан кийин талаага алып барып сабоону улантышкан жана аны тепкилеп өлтүрөм деп коркуткан. Арыз ээси Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына милиция кызматкерлеринин тийиштүү жана адилеттүү жазасын алышына көмөктөшүүнү суранган. Бул маалыматтан кийин Каракол шаардык ички иштер бөлүмү түшүндүрмөсүн беришип, алар бул маалыматты четке кагып, маалыматта көрсөтүлгөн фактылар чындыкка дал келбестигин айтышкан. Ал эми сабалды деген келин милициянын тараткан маалыматына макул эместигин билдирип, биздин редакцияга кайрылды. 5-август күнү эле анан обул прокуратурага өтүптүр, ал иш обул прокуратура эсамбага өткөзгөн, эсамба бир беттештирип да койгон жок. Эмеге КСУга бар дешкен, гинекологторго көрүн деген, бир гинеколог да кабыл алып койгон жок. Мен өзүм лечение кылып, өзүм самолечение болуп келдим да, ушулга чейин боюман 1 айлык болуп түшкөн. Интернет булактарында 5 айлык дейт, 5-август күнү десем, мен 5 айлык деп чыгарып салышыптыр да. Мунун баары жалган маалымат да. Милиция кызматкерлери өздөрүн акташ үчүн мени каралап атышат да азыркы убакта. Бул аялдын боюнда жок болчу дейт. Мен 1 айлык боюмда бар болчу да, 5 ай эмес, 1 ай болчу. Интернет булактарында 5 ай деп чыгып кетиптир да, 5 айлык эмес болчумун. Каарманыбыз уруштун очогу эмнеден чыкканын минтип айтып берди. Арыз өткөн да биздин үстүбүздөн. Арыз өтүп, анан арыздын негизинде жалган маалыматтар берилген бизге. Сабап кетти, мындай болду, анан чачынан жулунду, өлө көгала болду делген жерлер бар болчу, бирок андай болгон эмес. Сиңдим бизден андай ур токмок алынган эмес да. Чабылса чабылгандыр бетке мындай, анан бирок өлө көгала болуп минтип түшкөн эмес. Оор акыбалда эмес болчу да, анан эртеси эле оор акыбалда келип калды. Ошол аркылуу болуп аткат да, 5-август күнү ошол биздин үстүбүздөн арыз жазылып, анан жалган маалыматтарды көрсөтүп аткан милициялар. Сиңдим ушинтип жаз деп үйрөтүп аткандыктан, анан мен ошондо эмнеге деп каршылык болуп кеткен да. Анан мен анын бир аял киши менен, дознаватель аял киши менен уруша кеткем. Дознаватель Саламат деген бала сени шашпаганың деп кабинетинен кууп чыккан күндүз түшкү саат 12-1 убактысы болчу да. Анан кечинде саат 9-9:30 мени ушундай сабап кетип атышат да. Мени деген ГОУдун ичинен эшикке чыкчы деди Саламат деген дознаватель. Анан эшикке чыктым, эшикке чыгып эле эшиктин алдында тургам, анын чабият оюмда жок болчу. Сүйлөшөт экен дедим, мен эми ал баланы деле милиция кызматкери болсо мен чабиятын деп ойлогон эмесмин. Өзү мындай чык эшикке деди, анан чыгып эле турсам, жантан бери сенин азабың өтүп атат деп туруп чабийди да. Чапканда өзүм коргогонго туура келди. Мен эмне кылып атам деп эле өзүмдү жоготуп ийдим. Ошол убакта 2 милиция кызматкер дагы опер экен, экөө тең. Вента машинеден түшүп келе экөө мени сабап муунтуп киришти да. Муунтканда өзүм жоготуп ийдим. Өзүм мурун инсульт алгам. Ошол оорум кайра күчөп, ошол убакта ошондой болгом да. Анан бир топ жерге чейин мени аябай сабашты да, жерге чейин түрткүлөп, мынтип бет башымды койгулап, көгала менен аябай эле болдум да. Мен ич башыма чейин тепкилеп кетишкен, үчөлөп туруп эле. 2 милиция кызматкерлери деле өзүнөн өзү эле келип эме болуп калды. Ошол убактачы туш болуп калышты да. Мен ал кайра ажыратат экен деп ойлогом, кайра мени ажыратпастан мени үчөлөп кетишти да сабап. Жеке эле мен эмес, жолдошумду да сабап кетти да. Ал милиция кызматкерлери күнөөнү мага оодарууга аракет кылышты дейт. Таштап эле койушкан, өлтүрөм, поля калпчы өлтүрөм деди, коркутушту. Машинага сал дешти, анан машинага мен деген өзүм отурбай койдум. Колума кадимкидей эле сүйрөп эле мыкаачылык кылышты магачы. Анан мен өзүм эми жан керек экен аял кишигечи, анан жок мен отурбайм десем, анан ошондо бир топ жерге чейин сүйрөп барып, анан коркутуп, мени поля капчы өлтүрүп кетебиз. Сенин колуңан эчтеке келбейт, менин атам УУДда иштейт дей баштады. Барсеткасын айрыды, өзүнүн колундагы сааттарын бизге догурунабыз деп саатын сындырды. Бирөөсү Мирлан аттуу эме болчу, опер бала. Бирөөсү бир дознаватель бала болчу, ал ооз калгыс сөздөр менен сөөгүп өзүнүн барсеткасын айрыды да. Менин атам УУДда иштейт, колуңан эмне келмек эле сенин дей баштады да. Бирөөсү дагы машинаны айдап, катуу ылдамдык менен айдап, мени бир топ жерге чейин ошол бала Батыр экен аты, ошол бала бир топ жерге чейин апарды да. Ошол эле күнү 5-август эле күнү кайрылгам. Кайрылып ал эме УУДдан өткөн арызым негизинде. Анан ал обул прокуратурага өтүптүр. Обул прокуратура эсамбага өткөзгөн, эсамбадан эч кандай мен эме уга элекмин да, жыйынтык. Ушул убакка чейин ал эмес өзүмдү
ысуу менен немелерге мен өзүмдү өзүм көрсөтө албай калдым да больницага. 10 жыл күтүп жүргөн баламдан айрылдым. Милициялар курсактагы баламды тээп, боюмдан түшүрүштү, дейт күйүтү ичине батпаган каарманыбыз. Мен ден соолугума деген бут башым көгала болду, колдорум, бетим көгала болду, боюман түштү. Өзүм стресс болуп атам. Азыркы убакта интернет булактарына мен жалган маалымат деп, өзүн өзү коргош үчүн деп милиция кызматкерлери менден биринчи мени жакты тартпастан өздөрү актанып биринчи чыгышты да. Азаттыкка, Ада пресс деген немеге чыгышыптыр өздөрү. Бирок мен эч кандай маалымат берген эмесмин, эч жака биринчи жолу берип атам да буяка. Азыркыга чейин коркутуулар болот, астыман чыккан убакта өлтүрүп кетем деген коркутуулар болуп атат. Өз бетим айтпайт, бирок телефон менен сүйлөшүп өтүп бараткандарын угам. Мен деген 5 август күнү эме УВДдан деген өзүмдү өзүм жоготуп, УВДнын милиция кызматкерлери чакырыптыр эмени, скорый помощьту. Аяктан алар келип мени эмеге алып барышкан, эмеге облус больницага алып барышкан. Облус больницадан деген аяктан эме болгон, укол сайылып, укол жардам көрсөтүшкөн, мага жардам көрсөтүп чыгарышкан. Ал жерден ошол эле күнү чыгып кеткем да. Бирок ал күнү мен ичим ооруп атат деп барганмын. Ичим ооруп атат деп барып, эртеси эмеге гинекологторго жиберген. Гинекологторго барсам, гинекологтор эч бир жардам болгон жок. Баары эле баш тартып коюп атат да. Биз эмне кылышыбыз керек, сен таптаза элесиң деп. Мынакей 5-күнү могул. 5-күнү 28 беле ушундай күнү барып эмеге поликлиникага эле көрүнөйүн деп барсам, мен сени милиция кызматкерине салып берем деп ичинен эшигин илип мени чыгарып койду да. Өзүм тяжелый состояниеде баргам, мени көрбөй койду эч ким. Мен өзүмдү өзүм эле азыркы убакта өзүмдү арылап келип атам да. Мени бир врач көрбөй эле, бир милиция кызматкерлери дагы СМБда бүт баары биримдиктүү болуп атышат, көлдүкү. Ошол 10 жылдан бери мен балалуу боло албай жүргөм. Бир кызым бар, 10 жылдан бери балалуу боло албай жүргөм. Ошол баламды милиция кызматкерлери боюман түшүрүп салышты, тепкилеп, уур токмок алышты. Кыйноолор менен эле түшүп калды да. Азыр мен үйдө элем, ооруп үйдө элем азыр. Жашоо шартым квартирадамын азыр. Каракол шаарында эле квартирада жашайбыз, ошол эл катары эле турам. Ал эми жабырлануучунун жолдошу бизге тиешелүү көңүл бурулбай жатат, дейт. Азамат кызы Гүлнасынын жолдошу болом. Менин аты жөнүм Токтойгул Нурдин. Келинчегим экөөбүздүн жашаганыбызга көп жыл болгон. Кызыбыз 10го чыгып калган. 5 август күнү милициялардан келинчегимди мынтып атканда мен ортого арачага түшкөндө мени дагы жакка чаап, менин колумду кайрып кетишкен да милиция кызматкерлери. Мен мамлекеттик медицина кызматкерлеринен биз эч кандай жардам көрө алган жокпуз. Гинекологдордун баары баш тартып койду, УЗИси да баш тарткан. УЗИси тарткан, бирок мындай синемагнан чыгарып берген эмес да. Азыркы учурда частный немеге түшкөнбүз, УЗИгечи. УЗИден көргөзүп берип атат да, даны ачыкчы. Гинекологторго барсак, мамлекеттик анын баары таза экенсиң, сен ХГЧга анализ тапшыр дейт. Ал анализдин эч кандай тиешеси жок да, могу өзү ачык көргөзүп турат ичинде кан калып калганын. Милиция кызматкерлерин негизи билбейм, караколдук бири менен неме болуп калыптыр да, УВД жаап коюп, баары эле бири-бирин эле УВДга кирип, УВДга кирип, кайсы жерде иштегени белгисиз болуп калган да азыр. Мыйзамдын чегинде негизи чара эч кандай мыйзам аткарылбайт. Мыйзам түрүндө эле ушу чара көрүп берсе жогору жактан. Ошону суранып кетет элем. Анан келинчегим экөөбүз көп жылдан бери балалуу боло албай жүргөнбүз. Быйыл Кудай буйрса 2022 экинчи балабызды күтөбүз деген үмүт менен болчубуз. Ал үмүтүбүздүн баары талай кетти. Келинчегимди дагы буга чейин 2 жыл мурун оору болуп, ал оорусун Бишкекке чейин келип частный невропатологдорго көрүнүп жүрүп айыкканбыз да. Былтыр 2020-жылы оорубай жакшы чыкканбыз. Анан мына Кудай буйрса балалуу болсок болот болуп планыбызды немеге кетирип салышты да, талаага. Кайра оорусун козготту, биякны оорусу эми билбейм дагы көпкө созулат го. Акыйкат издеп кайрылып олтурган каарманыбыздын жолдошу ошол убакта келинчегин сабаган кызматкерлер мас абалында болгонун божомолдоп, аларды мыйзамдуу түрдө жазаланышын суранат. Жашоо шартыбыз эл катары эле Кудайга шүгүр жашайбыз. Квартирада болсок деле. Стройкада иштейм. Азыркы учурда айылда негизи интернетке туура эмес
Милиция кызматкерлери өзүн коргош үчүн биздин үстүбүздөн жалган маалымат берген да. Ал маалыматтын баары жалган, бүт бардык сөздөрү дагы коркутуу, үркүтүүлөрү болуп атат. Ал видеого чыгарганын баары эле коркутуу да. Эң аягында сөздөрү да угулуп атат да бизгечи. Анан милициялар өзлөрүнүн эле бири-бирин акташтын айласы кылып жүрөт да. Ошондон ар айыл интернетти көрүп алып, туура кабыл алгандар бар, туура эмес кабыл алгандар бар. Туура кабыл алгандары мунун баары эле коркутуу, үркүтүү менен эле болуп аткан турбайбы деген сөздөр болуп атат. Милиция кызматкерлери ушинтип аткан турбайбы силерди депчи. Милиция кызматкерлери өзлөрүн сакташ үчүн айласы кылып атышат булар. Өзлөрүнүн ордун сакташ үчүн. Бири-бирин коргошуп элечи. Карганын көзүн чукпайт болуп эле жүрүшөт да. Чын-чынлап келгенде. Жанагы келинчегимди машинеге сүйрөткөндө экөө тең мас калды болчу. Экөө тең оозунан арак буркурап турушкан. Анан милиция кызматкерлерине болот экен да, мас акыбалында бири-биринин машинесин айдаганга да болот экен. Менин кайрылуум акыйкаттуу эле закон түрүндө милиция кызматкерлери өз жазасын алсын. Карапайым эл кандай жазага тартса, ошондой жазага тартылсын. Баарыбызга закон бирдей. Закондун негизинде иш алып барылса, ошону эле тилейт элем да. Супер ТВ телеканалы бул окуя боюнча экинчи тараптын пикирин да чагылдырууга даяр.